Урматтуу Бишкек шаарынын шайлоочулары, мен Жумаева Чынара Мусаевна. Сиздерге Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкер болуп кайрылмакчымын. Менин тажрыйбам жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасына байланыштуу. Ошондуктан өзүмдүн милдетимди биздин баш каалабыздагы ишин жүргүзгөн борбордук аткаруу бийлигин өтөгөн кызматтардын сапатын жогорулатуу деп эсептейм. Мисал иретинде мен сиздерге бир нече тармактарды келтире кетейин. Биринчи көйгөй бул шаарыбыздын инфраструктурасы. Шаардыктардын баарын бириктирген да, бөлгөн да бул инфраструктура. Жалпыга таандык жерлер, өзгөчө жашылдандыруу аракеттери, парк зоналарына тиешелүү жерлерибиз жетиштүүбү? Жолдорубуз ар бир шаар тургуну кенен жана ылдам өтүүгө канааттандырыларлыкпы? Курулган имараттардын жалпыга таандык жерлери менен чектеш жерлер такпы? Ысык жана муздак суу, газ, свет жана алардын кубаттуулугу жетишерликпи? Социалдык инфраструктурага айта кетели, мектепке биздин келечегибиз деген балдарыбыз жете турган убакыт жарым сааттан болуш керек. Жолдун тыгымдары, өзүңүздөр билгендей, убакыт созуп транспорттун жүрүшүн татаалдантырып турганда, биздин балдар жолдо нормадан ашык жүрүп калууда. Алардын барына дүйнөлүк алдыңкы тажрыйбага жараша атайын транспортты уюштуруп берсек болот беле? Менин оюмча болмок. Себеби муну ар бир ата-эне колдойт. Спорт тармагын алсак, жашаган жерден 1,5 сааттык жүрүштө спортзал, клуб же аянтчалар болуш керек. А бизде бүгүн балдарыбыз шаардын кайсы жерде барып келгенин биз, ата-энелер чынын айтканда тактап деле сураган эмес дейбиз. Жогорку окуу жайларынан алалы. Бишкек калабыз республикабызда илимий жана билим берүү борбору деп эсептелет. Баш калабызга бардык областтардан мектепти бүтүрүүчүлөрдө келип, жогорку билимдүү болом деп ниетте 5 жылдан жашап кетишет. Эгерде ошол студенттерибизге жетишерлик турак жай катары кампус ачып берсек, туш келди батирлерде квартплата төлөбөстөн, тамак ашы даяр, компьютердик залдары, спорттук машыгуу залдары, китепканасы менен бардык шарттарды түзүп берсек, Бишкек өзүнүн салымы менен жогорку билимдин деңгээлине көтөрсө болот беле? Менин оюмча болмок. Өзүңүздөр байкаңыздар, ушул маселелердин баары тиешелүү мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу эмес, дал борбордук мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө тактап айтканда алардын өтөгөн кызматынын сапатына байланыштуу. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бүгүнкү күндө аталган маселелерди кабыргасы менен коюп, мыйзам чегинде талап кылып чечүүгө жетишерлик укугубуз дагы, мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Акыркы убакытта биз Сингапурдун мисалын келтирген адатка көндүк. Айтайын дегеним, Кара Суу районунан 5 эсе кичине аянтта жайгашкан ушул шаарда 6 миллиондон ашык калк жашайт. Башка салыштырма, Бишкек жайгашкан Чүй областы Израилдин аянтынан чоңураак келет. Анын борбору Иерусалимде 7,5 миллион калк жашайт. Аянты Нарын областы менен барабар Эстониянын борбору Вильнюста 600 000 калк жайгашкан. Бүгүнкү күндө IT технологиялар боюнча алга чыгып кетти. Мындай мисалдар көп. Эмне үчүн биз ушундай деңгээлге жетпейбиз? Сөзсүз жетсек болот. Азыркы заманда биз сындап, ачык айкын маселе көтөргөндү үйрөндүк. Баш калабыз Бишкекти бийик жашоо деңгээлине көтөрүш үчүн сиздерден бир эле сураныч. 5 жылда бир жолу өткөрүлчү шайлоого катышып бериңиздер. Сиздерден терең урматтап, талапкер Жумаева Чынара Мусаевна. Ата журт Кыргызстан партиясы номер 1.